Урматтуу достор, мына бүгүн маалымат чыкты. Жалал Абадтагы Манас шаарындагы Акылман лицейинин курулушунун баасы 400 миллион сомго төмөндөтүлдү дейт. То есть курулуш министри Эрдан Орунтаев ревизия кылып чыгып, анан бааны 400 миллион сомго төмөндөттү. При этом ошону менен бирге эч кандай сметасы кыскарган менен курулуштун сапаты төмөндөгөн жок экен да. Курулуш мурда кандай пландалса, ошондой жасалат. Болгону 400 миллион сомго арзан жасалат дейт да. Бул эмнени билдирет? Бул деген бир эле ошол жада калса ошол президенттик лицейден дагы булар Ташиевтер жана анын каршкырлары ушул жерден дагы олчойгон пайда көрүп, балдардын ырыскысынан дагы акча уурдайбыз дешкен. Буга окшогон ондогон объекттер салынды. Жалал Абадта, түштүктө жүздөгөн объекттер салынды. Ошолордун баардыгын текшериш керек. Анткени ал жерде баардыгында Ташиев и Ко иштеген. Ташиевдин немелери, жеп жутарлары иштеген да. Ошолордун курган курулуштардын баардыгын сметаларын карап чыгыш керек. Качестволарын карап чыгыш керек. Анан мына мен азыр көлдө жүрөм, Каркырада. Могу жерде Каракол Эңилчек жолу дешти. Ошол жолдун баасы бүгүнкү күндө кече 8 миллион долларга кыскартылыптыр. То есть ошол сметасы дагы жана Акылман лицейи сыяктуу 8 миллион долларга төмөндөтүлүптүр. Ошону менен бирге жолдун сапаты төмөндөбөйт. Жолдун сапаты мурда кандай пландалса, ошондой курулат. Бирок 8 миллион долларга арзан курулат. Себеби мурдагы транспорт министри Абдысаттар Сыргабаевдин тушунда ушул немеде транспорт тармагында көптөгөн ушундай келишимдер түзүлгөн. Абдысаттар Сыргабаев болсо Камчыбек Ташиевдин өкүл баласы болот да. Көргүлө маселенин баары каякта жатканын. То есть бул эми албетте Сыргабаев ал Минтранс, ал аткаруучу, Ташиев эмне десе ошону аткарат. Нар жакта кептин баардыгы буйрук берген, анан аркасында туруп алып туруп, ушундай алишан саясат кылып, чөнтөгүн толтуруп, анан өкүрүп бакырып элдин алдында башкача сүйлөп, өзүнөн башканын баардыгын кокочо кылып жүргөн Ташиевдикке барып такалат маселенин баардыгы. Ошондуктан жанагы Кыргыз нефтегастагы желген акчалар баардыгы чындык. Ушинтип четинен чыгып атат. Эгерде да масштаб түрдө текшере турган болсо, Ташиевдин жана анын командасынын жасаган коррупциясынын өлчөмү эсепсиз болуп чыгат. Буга ошол укук коргоо органдары мындай тыкыр көңүл буруп, эсеп палатасы баардыгы кайрадан аудит кылып, бүттүгүн эсептеп, ревизия кылбаса болбойт.